15 bölüm. Ошол убакта Иерусалимден мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Исага келип, эмне үчүн сенин шакирттериң ата-бабалардын салтын бузуп жатышат? Алар тамактанаардын алдында кол жуу расмисин аткарышпайт дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: Анда эмне үчүн өзүңөр салттарыңардын айынан Кудайдын осуятын бузуп жатасыңар? Кудай мындай деп осуят кылган: Ата-энеңди сыйла, ким атасына же энесине тил тийгизсе, ал өлүм жазасына тартылсын. Силер болсо, эгерде ким атасына же энесине сенин менден алчу нерсеңдин баары Кудайга багышталган десе, ал адам атасына же энесине сый көрсөтпөй койсо да болот дейсиңер. Ошентип силер өз салтыңар үчүн Кудайдын осуятын четке кагып койдуңар. Эки жүздүүлөр Ишая силер жөнүндө туура пайгамбарчылык кылган. Бул эл мага оозу менен жакындайт, мени тили менен урматтайт, бирок жүрөгү менден алыс. Алардын мени урматтаганы бекер, анткени алардын үйрөткөнү адамдык эрежелер. Анан элди жанына чакырып, аларга мындай деди: Жакшылап угуп түшүнүп алгыла. Адамды оозуна кирген нерсе арам кылбайт, оозунан чыккан нерсе арам кылат. Ошондо шакирттери келип ага: Билесиңби, фарисейлер бул сөздү укканда кыжырданышты дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: Асмандагы атам тикпеген ар бир өсүмдүк түп тамыры менен жок кылынат. Аларды жайына койгула. Алар сокурлардын сокур жол башчылары. Сокурду сокур жетелесе, экөө тең аңга түшөт. Петрага: Бул үлгү насаат аңгемеңди бизге түшүндүрүп берчи деди. Ошондо Иса: Силер да алиге чейин түшүнө элексиңерби? Оозго кирген нерсенин баары ашказанга келип, анан тышка чыгып кетерин билбейсиңерби? Ооздон чыкканы жүрөктөн чыгат. Адамды арам кылган мына ушул. Анткени жаман ойлор, киши өлтүрүү, нике бузуу, ойноштук кылуу, уурулук, жалаа жабуу, ушак жүрөктө пайда болот. Мына ушулар адамды арам кылат. Ал эми кол жуу расмисин аткарбай тамактануу адамды арам кылбайт. Иса ал жерден чыгып, Тир жана Сидон аймактарына келди. Ошол аймактардан канаандык бир аял чыгып Исага: Мага ырайым кылчы, Теңир, Дөөттүн уулу, кызым жин оорусунан катуу кыйналып жатат деп кыйкырды. Бирок Иса аялга жооп берген жок. Ошондо шакирттери ага жакын келип, аркабыздан калбай кыйкырып келе жатат, аны кетирип жиберчи дешти. Иса болсо: Мен Исраил элинин гана жоголгон койлоруна жиберилгем деп жооп берди. Аял жакын келип анын алдына чөгөлөп: Теңир, мага жардам бере көр деп өтүндү. Иса ага: Балдардын нанын тартып алып иттерге ыргыткан жакшы эмес деди. Аял ага: Ооба, ошондой Теңир, бирок иттер да кожоюндарынын астынан түшкөн күкүмдөрдү терип жешет эмеспи деди. Иса аялга: О аял, ишенимиң зор экен, тилегениңдей болсун деп жооп берди. Ошондо анын кызы дароо айыгып калды. Иса ал жерден кетип Галилея көлү тарапка келди. Бир тоого чыгып отурду. Ошондо анын жанына көп эл келди. Алар чолок, сокур, дудук, майып жана башка оорулуу адамдарды Исанын алдына алып келишти. Иса аларды айыктырды. Дудуктар сүйлөп, буту баспагандар басып, сокурлар көрүп калышты. Муну көргөн эл таң калып Исраилдин Кудайын даңктады. Иса шакирттерин жанына чакырып алып мындай деди: Элди аяп жатам. 3 күндөн бери жанымда жүрүшөт. Жегенге эч нерселери жок. Ачка кетирим келбей турат. Жолдо алсырап калышат го. Шакирттер ага: Ушундай ээн жерде ушунча эл тое турган нанды кайдан табабыз дешти. Иса алардан: Канча наныңар бар деп сурады. 7 наныбыз, бир аз майда балыгыбыз бар дешти алар. Ошондо ал элге жерге отурууну буйруду. Анан 7 нан менен балыктарды алды да асманды карап, Кудайга ыраазычылык билдирди. Нандарды сындырып шакирттерине берди. Алар болсо элге таратышты. Бардыгы тое жешти. Артып калган нандарды чогултканда 7 себет толду. Аялдар менен бала бакыраны эсептебегенде тамактангандардын саны 4000 эле. Элди таратып жибергенден кийин Иса кайыкка түшүп Магдала аймагына келди.